Несакыр долбоору Нарын шаарына келди. Анан ушул жерде бир 3 жашар бала прививка алгандан кийин каза болуп калыптыр. Неже жөтөлүп атат, кичине кое туралы десек болбой эле. Чоң эле балаңарды аяй бересиңерби? Прививкаңарды сайдырта бергиле деп чоңотасың колун кармап, балам ата кетпечи деп эле. Чоң кыз балаңан ажырап калдың деди, балам ошондо эле чарчап калды. Бала жөтөлүп атат, тамагы кыркырап атат деген эмне үчүн энеси айтып болгон? Жооп берсин, башоту менен. 3 жашар Умар ошону ушул жерге алып келип, жанагы прививка сайдыртышкан да. Алар центрде жүрүшүп, директорго кечирип коеюн, мен тиги бере албайм, так ошондой состояниеде эмесмин, мен жанын баарын бергенге. Борбукка алып барып уже экспертизага беришиптир, анан экспертизанын жыйынтыгы менен гана сүйлөшөбүз деп ушунтатышты. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4 Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Нарын шаарындабыз. Несакыр долбоору Нарын шаарына келди. Анан ушул жерде бир 3 жашар бала прививка алгандан кийин каза болуп калыптыр. Ал жактын ата-энеси бизге кайрылып, азыр ошол жерге келдик, баягы сиздерге чагылдырып берип коелу деп. Мындан ары дагы андай нерсе болбогондой кылып. 3 жашар баланын аты Умар болчу экен. Азыр бул үйгө келдик. Анан ата-энеси туугандары бар экен, ушул жерде экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир-рахим, малики ямиддин. إياك نعبد وإياك نستعين. Прививкага чакырган телефондон. Эки жолу чакырганда эки жолу алып барбай койгонбуз, жөтөлүп атат деп. Үчүнчү жолу Жумалиевага көрсөткүлө, Жумалиевага көрсүн алып келгиле деген. Жумалиева ким болду? Врач, семейный врачыбыз. Семейный врач Гүлмира Жумалиевага көрсөткүлө деген алып барганбыз. Алып барып көргөндө баланы атасы экөөбүз алып барганбыз. Бала жөтөлүп атат десек 5 күнгө ингаляция жазган. 5 күнгө ингаляциядан кийин ингаляция алганда 6-чы күнү ингаляцияңар бүтөт, 6-чы күнү кошо прививканы ала кетесиңер деген. Балама 6-чы күнү ийне сайылбайт деп прививкасын албай эле ингаляция менен кеткенбиз. Кайра 1-чи күнү келгиле деген, 1-чи күнү кайра алып бардык. 1-чи күнү кайра алып барсак баламды Жумалиева оосун ачып көрүп эле жакшы эле экен бул. Прививканы сайдырта бергиле деди. Анан неже жөтөлүп атат, кичине кое туралы десек болбой эле. Чоң эле балаңарды аяй бересиңерби? Прививкаңарды сайдырта бергиле деп. Канча жашта эле? 3,5 жашта болчу. Жолдошум экөөбүз ошонтон ийне сайган кызды чакырган, прививка жаза буларга деп. Ийне сайган кызы, ийне сайган кабинетке алып кирип прививка жазардын астында 5 граммдык шприцке дары сордуртуп туруп эле 5 граммдык шприц менен сайган. Атасы кучактап отурган, эже башын кармап бериңиз деди. Баланын башын кармап турсам эле бала ыйлап ийди. Ыйлап ийгенде эле колун басып туруңуз деди. Бассам ийнине сайган, ийнине колум менен басып немесем эле ийни канап кетти. Бул эмнеге канады? Могу жер томпайып калды да десем, ийне сайган кыз эчтеке болбойт деп көңүл бөлбөй. Кайсы ошондо бул жагына? Карылга сайган, сол кароосуна сайган да. Ийне сайган кыз көңүл бөлбөй эле ийнени сайып басып туруңуз деп коюп, кайра барып кагаз жазып отуруп алды. Жанында да бир медсестра эже бар болчу. Анда кагаз жазып отуруп алды. Анан бул деген колу шишип чыкты да, бул температура береби десем, жок, эчтеке болбойт. Үйгө алып барып жылуулап эле жаткырып койгула деди. Үйгө алып келип келгенден кийин эле баланын итисип температура берип баштады. Температура берип баштаганда эле анан эле бала уктап калды, биртке шалдырап отуруп эле. Үйгө алып келгенде чай берсек, чай да ичпей койду. Бала уктап калды, уктап атканда оосунан ак көбүк агып эле неметти. Уктап атканда оосунан ак көбүк агып атты, анан сүрүп койдук. Тургандан кийин эле температурасы болуп аткандан ибуфенден 2 милли берип койгон. 2 милли ибуфен бергем, андан кийин эле бала биртке көңүл ачылып эле кайра ойноп атып эле, анан кайра шалдырап эле жатты, эчтеке кылбай эле. Ошол эле күнү, ошол эле күнү. Анан кайра түнчүндө кайра
12-лерде кайра неме берди, температура берди. Анан бала ошонтатынан уктап кетти, бала уктап ошону менен таң атык чакта 4-төргө чейин уктады. 4-төрдө балам ойгонуп алып ошо ойдон уктабай этисип температура берди. Эртеси кайра Гүлмира Жумалиеваны өзүнө көргөзүп келели деп кайра жолдошум алып барган. Жолдошум алып барса эшиктен карточка берген. Эже эле тиги чекесин басып көрүп, жок бул жакшы эле экен. Балаңар алып барып эле үйгө жаткырып койгула. Жумалиева жок бүгүн деп кайра кетирбейиптир. Үйгө алып келип кайраны жатты. Анан медсестрага чалды, Халда деген эжеге. Эже ушинтип атат балады десек, Жумалиеванын өзүнө көрсөткүлө деди. Анан Жумалиева жок экен, алып барып келдик десек, скорый чакыр деди. Скорыйды чакырдык. Скорый келип, скорый келгенден кийин Ушуну канчада алып барып атасың? эртең менен 10-дордо алып барганбыз. Кайра түштөн кийин саат 4:30-5-тин ортосунда кайра скорый чакырдык. Үйгө келиппи? Үйгө келип, үйдөн тияктан эч ким көрбөй кабыл албай койду да, алып барып жаткырып койгула деп. Анан кайра келип скорый медсестра эжеге чалдык. Медсестра эже неме кылды, скорый чакырганда Жумалиева жок болсо дегенден скорый чакырдым. Скорый чакырганда скорый келди. Температурасын өлчөдү. 38,5-ти көргөзүп атты температурасы, этисип. Анан скорыйдагы тамагын ачып көрүп эле тиги эже жакшы эле экен, тамагы неметип деди. Анан көчө укол алгандан ушунда тамактарын баары монтип неметип кетти. Оосунун баары агарып бирдекелер чыгып атат десек, эчтеке болбойт. Фрацили менен жууп туруп эле стрептозит салып коюңуз деди. Стрептозит ал кеткенден кийин стрептозит салдык. Андан кийин температурасына деп жарты парацетамол берди скорый. Анан 2 саатта бирден неме берип коюңуз, эчтеке болбойт, жылуулап жаткырып коюңуз деди. Аны менен балам парацетамол ичкенден кийин биртике уктап кетти. Кайра туруп кайра тамак ичесиңби десем жок деп биртике эле суу ичти дагы, ошону менен отурду. Кайра ошонтан кечкинде чай ичтик. Чай ичип эле жаткандан кийин биртике уктады. Кайра 12-лерде кайра температура бергенде кайра парацетамол берип койдук. Тиги неме скорыйдагысын айтуусу менен. Анан эртең менен 4-төрдө ойгонуп алып эле температурасы такыр түшпөй койду. Кайра парацетамол бердик. Уктай албай бала. 3-күн кетип атат, Биринчи күнү алган, анан экинчи күнү түнчүндө ошентип атат да. Үчүнчү күнү. Неме кылды, парацетамол бер дегенден парацетамол берип койгонбуз. Парацетамол бергенде деле болгон жок. Саат 3-төр болчу. Баланын оосунан ак көбүк агып эле тиги неме кылды. Ак көбүк агып бала эбай калчылдап атты. Анан эртең менен эле неме кылды. Судорога болду. Судорога болуп бала калчылдады да. Анан эртең менен эле 9:30 ошо ойдон балам уктаган жок. Ошентип атып эртең менен 9:30-10-дун ортосунда инфекционный больницага алып бардык баламды. Инфекционныйга барсак, Керемет Талайбекова деген врач кызды чакырды. Инфекционныйга сиз ким айтты, инфекционныйга барып? Биз мурун ошол жака жатып жүргөнбүз да, тамагы оорugandачы. Ошол аркылуу эле тамак кармап калган турбайбы деген немеде алып бардык да. Анан барсак эшик тоскон кыз бар экен. Анан эмне болду деди, ушундай болуп атат. Эже больницадан көчө ине сайдырдык эле, прививка ошондон кийин эле бала ушинтип атат десек. Ал санитарка кыз биздики эмес, тиги Жумалиеванын өзүнө алып баргыла, каяктан прививка алсаңар ошол жака алып баргыла деди. Анан эже врач чакырып берип коюңузчу, бир көрүп берип койсун деп атат. Анан врачты чакырттык. Керемет Талайбекова деген врач кыз чыкты. Врач кыз чыгып туруп эле эже бул меники эмес, мен көрбөйм. Муну Жумалиеванын өзүнө алып баргыла деди. Анан эже ушул жака жатып жүргөнбүз, ушул жактан көрүп коюңузчу тамагын десек. Ал жерден градусник салгыла деди, эшиктин оосунан градусник салды. Анда да 38,5-ти көргөзүп атты температурасы. Анан тамагын көрүп эле эже жатасыңар, тамагын эметип аттыр деди. Анан эже ушундук көчөңкү немеден кийин тамагын бар ушинтип оосунун баары агарып, оосторунун тегересинин баары көгөрүп атат десек эле. Кир жаткыла деп эле 8-чи палатага жаткыргыла деп алып кирип 8-чи палатага жаткырды. Ошо ойдон эч ким караган деле жок. Бизде орус алып келип берип койду. Орусаны ичкиле деп, орусаны деле ичкенде ичпей койду. Ич өткөккө деп түнчүндө бир жолу саат 4-төрдө ойгонгондо ич өтүп, анан кусуу ийди да апапак эле суудай кылып. Врачтар келип караштыбы вообще? Ошентип эле эшиктин астынан ошентип киргизип палатага киргизген бойдон, орус алып келип берген бойдон эч ким неметкен жок, караган жок бизде.
Анан кайра бардым мен тиги Керемет Талайбековага. Эже бала чыдабай атат, бирдеке кылыңызчы десем, мен история ачылып келмейин, мен эчтеке назначение бере албайм, туруп тургула история келсин деп ошентип койду. Ошону менен жолдошум историяга кеткен, историяга барса а жерде свет жок, паспорт мичиркаларды Серексден өткөрүп кел деп аны кетирбейтир, паспорттарыңды өткөрүп келмейин, история ачып бербейбиз деп. Ал нарында ошондо центр жакта бүт свет жок экен, ал Серекс издеп жүрөт неметип кетти, 1,5 болуп кетти. Жаштар ордосуна да бир тааныштар аркылуу ошол жака келип Серексден өткөртүп баргычакты. 1,5 чейин очередте турду, тээ барып алып кайра. Анан эже 1,5 болгондо эже бала кыйналып атат, чыдабай атат. Бирдеке кылып коюңузчу, карап коюңузчу десем, келип кайра градусник салды, кайра эле 38,5 көргөздү. Азыр историяңар келсин деди деп чыгып кетти. Анан эки сестра кыз келди. Тиги эже алып барыңыз неме капельницага деп. Капельницага барганда эле капельница сайып атканда бала уктап кетти кайра. Капельницанын аягына жетпей эле. Бала уктап кеткенде алып келип жаткырып койдум. Биртике 5 мүнөттөй уктады деле, кайра көзүн ачып эле суу деди. Суу дегенде биртике суу ичирдим. Ошону менен тамак ич десем да эчте кечпей эле бала шалдырап эле жатты, этинин ысыгы, температурасы түшпөй койду. Ошону менен жата берди. Анан кайра 5-терде кайра бардым. Эже бала чыдабай атат да, бирдеме кылып коюңузчу, температура берип атат, температурасы түшпөй атат десем. Кайра неме кылды. Градусник салдырды дагы, парацетамол бергиле деди. Парацетамол неметкен жок, берген жок, өтөнүнө свеча салгыла деген, ал деди свеча салынган жок. Анан эле ошо 5 болуп калган. Ошондо кайра эле капельница деп кайра капельницага неме кылышты. Капельница куйушту. Анан эле тиги эжене айттым, эже тиги бала чыдабай атпайбы десем эле эже неме деди. Азыр неме кылат деп, анан смена алмашып эже кетип бараттыр, градусникти берейин десем. Ал канча экен деди, эже 37,5 көргөзүп атат десем, деп кетип калды. Анан кечки смендеги врач келип, эже тамагын эметип кеттир, мунун тамагын эртең менен ингаляция кылалы деди. Эртең мененкиге жетпей эле ошону менен бала саат 7-лерде эле алы кетип эле такыр эле көзү аңтарылып неметип калды. Анан кайра ночто турган эжеге бардым, эже баланы карап коюңузчу, бала бирдеке болуп атат десем эле баланы неме кылды. Алып барып эле тиги көрдү. Азыр мен врач чакырам, бул деген неме болуп аткан турбай, азыр ревматолог чакырам деди. Ревматолог чакырды. Ревматолог экен, 1-2 эже келди дагы. Анан алар эки жагын карап көрүп туруп эле реанимацияга деди. Чоң кыз сен даярдан реанимацияга которуласың деди. Баламды көтөрүп алып эле астыга алып кетти санитарка кыз. Ичи менен ылдамыраак реанимацияга алып баргыла дегенде санитарка кыз көтөрүп кетти. Көтөрүп кеткенде мен артынан кийимин көтөрүп алып артынан бардым. Балам барганда эле немеге түшүп калды, комага түшүп калды. Капельница коюшту. Анализ салып сахар деп, сахарын ченеп эле сахар деген немени жабыштырышты. 15 деп ченешти сахар. Сахар экен деп сахардын дарыларын кетирип сая башташты. Капельница койду. Бала ошону менен такыр болгон жок, көзүн ачкан жок, кыйналып жатып эле таңга маал саат 4-төрдөн баштап балам кан кусуп баштады. Кан кусуп баштаганда эле эже бул эмнеге кан кусуп атат балам, айтып коюңузчу десем, эч ким биз каяктан билебиз деп реанимациянын врачтары ошентип койду. Саат 4-төн баштап кан кусту. 6-нын ортосунда чоң атасы кирген, плед алып келди, үстүнө жапкыда эчтеке жок экен. Анан үйдөн плед алып барып, анан пледти берип чоң атасы киргенде эле тиги чоң атасынын колун кармап, балам ата кетпечи деп эле ошентип атканда эле санитарка урушту, баарың эле кире бересиңер, чыккыла, бар сен чык дагы кет деп чоң атасын түртүп эшикке чыгарды. Анын артынан эле бас сен бияка тур деп эле неме кылып мени түртүп басып баратканда эле бер жагында кроваттын жанына жетелекте эле чоң кыз балаңан ажырап калдың деди. Балам ошондо эле чарчап калды. Өз жалкасынан кеттир алар айткандай. Анан неврологияга алып барып, мына 3 саат дарылашты ал жерде. Ал эмне үчүн буга айтат? Жанында ошо кызканактаган элдер турат, эчке чыгып айтпайбы? Балам чарчап калды, өзүнө угушпай. Өлүп калса эмне болот эле? Бул өзү давление болуп, анан 3 саат замбеге салып тиги неврологияга алып барышты. Анан чыкпайсың деди дейт. Болбой бул балам өлүп калса мен каяктан чыкпайм, колуна кагыз берип чыгыптыр. Эч кандай добуч атагым жок. Өлүп калсам деп.
Мен чоң энеси болом баламдан. Мага эртең менен 6-да звонить этти мен. Кызым эмне болду болот десем эле ыйла. Өтүп калды. Мындай да күчү мен Ошо мен 8 жашымда да келсем кызым мен күйөө балам ыйла өшүп туруштур. Но десем бала чарчап калды деди. Каякта десем биякта жатат деди. Аңгы эле ес ооп калды кызым. Анда жаш бала келип скорый неметип ошо Элеман деген врач келиптир. зам экен да ал ошо жаш Ошо бала. реанимацияга келип атабы. Ошо Ошо жетишкендин жанынан да. Ha. Анан скорыйга салгыла дагы неврологияга алып барасыңар деди. Анан муну алып барып неврологияга жаткырып сен жатып тур мен тыштап алабыз. Деп мен неме кылсам буга капайт этишти неме кылды мен ал зам экенин деле билген эмесмин ал баланын немесин билген эмесмин андан мурун бир Чыңгыз Нарымбаевди издеп баргам мен. Барсам ал жок экен, бул отпускада деди. Анан кайра кеттим. Кайра барып, кайра конторуна барсам деген бир акылатчан кыз чыгып келатыр. Чыңгыз Нарымбаев келбей турбайбы, замыңар каякта дедим. Десем эле мына мында отурат деди. Ал чыгарма мен кирдим, Нарымбаевга кирип айттым. Бир чети балам экенсиң, бир четин экенсиң. Кымындай балага эмне паспорттун көчүрмөсү керек эле. 10:30 эртең 10:00 келсе, 1:30 чейин кабыл албай коюптусуңар. Десем, ал бала айтты. Жок, бизде андай эмес деди. Сразу оорууну кабыл алат, анан кийин историяда отурат. Балам деди, мен 15-жылдан бери ушул больницада жатып жүрөм деди. Эч кандай андай болбойт дедим. Болбойт. Тиги история ачтырып келмейинче, рентгенге түшмөйүнчө, УЗИге түшмөйүнчө өлбөсөң да карабайт. Бар историяны ачтырып кел деп айтатындар. Ошону бир тартипке салып койбойсуңарбы? Десе, фамилияңыз ким? Байке деди, анан Эсенакын Жолчу дедим. Анан бир барактын четине жазып алды. Дагы анан мен айттым, ушун неметип койчу деди, адыбаңды ичине тартипке салып койлачы. Кымындай балага эмне биринчи оорулуу өлбөсө да карабайт экен. История ачтырмайынча врач деген карабайт. Историянын кымындай балага эмне кереги? Биринчи неме кылбайбы? Эми кымындай бала паспорттун эмне кереги бар дедим. Макул аксакал. Азыр мен барам адага деди. Мен болупту да ошо менен чыгып кетип калдым мен. Ошо менен чыгып кетип калдым, анан бери чыгып анан кысыма кайра барсам күйөө балам туруптур. Бала каякта дедим. Десем эле жанында да бир сакалчам жаш бала бар экен. Ошо күйөө балам тең чыгып ата тиги эмеге Норкко жеткирип келдим мен деди. Эмнеге жеткирдиң? Сен сойгонго бердик деди. Анан эмнеге ким берди уруксат десем эле күйөө балам айтты, ата мен бердим деди. Макул сен бер балам, анан ким катышты ага сойгонго? Десем, киши жок, катышабы дейт. Бир киши бизден катышы керек да, союп атканда карап турушубуз керек. Кана каякта десе келип, Норкко бардык биз басып. Барсак, Норк бек экен. Осунда телефон номер жазылып турупту. Ага тиги күйөө баланын ненеси Эсей деген чалды. Чалса албай койду, эч ким албай койду. Анан күтүп турдук, аңгыча эле болуп калды. Эксперт деген саат 2-де келмей болду. Баланын каны тиги мусташ керек экен. Анан ошондо келип соёт деди. Соймой болду деди. Анан биз күтүп турсак анан бир жаш бала келип калды. Эксперт. Эле атын унутуп калдым, атын айткан. Анан келип эле неметти, жана Элеман деген врач өзү кошо келди. Дагы бир эки аял келди, бир ачкарик аял, бирөө жаш эле кыз экен. Ал келди. Мен болдум. Күйөө баламдын иштеген жериндеги балдары чок иштешкендер бүт турду, мунун баары тегеректеп баары турушту. Анан сойгонго киргиле дегенде эле күйөө баламдын энеси Эсей экөөбүз кирдик. Анан киргенде эле тиги дагы бир жаш бала келди, ал ошол Нарымдын немеси окшойт, больницада ошо охранникмин деп койгон мурунагачы. Ошо бала катышып сойду да. Мен ушул бала бул жакта ачып чапкан охранникмин деп койгон. Ошол бала сойду. Анан
Kızı karap durduk. Jağın karadı, buyağın karadı, vрач tili menen tigi süйлеп attı. Asist деген капитан bola ekan, tergөөчү. Al жазып attı. Bolgonunça arаңтara saldı, beri arаңтara saldı. Bolgonun jastı, ısıp nemetти, анан эми соябыз dedi. Soygula dedik, soygula biz karap turalı. De ona biz karap durduk. Anan ошол эксперт bola soydu, nemetти anan. Эмне экен балам? Эмне болуп атат десем, ата dedi. Боор 11-12 жаштагы баланыкындай чоң коюп кетти. Боорго күч келген dedi. Анан точно анализимен бир жерде мындай деп айта албайм. Муну Бишкекке жиберип, анан Бишкектен келет. Мынакей боор чоңоюп кетти. Боор момундай болуп чоңоюп кетти. Бул 3,5 жашта баланын боору мындай эле болуп атат, жанагы косунун боорундай эле болот, кичинекей. Мунуку 11-12 жашта баланыкындай чоңоюп кеткен, күч келген. Келиптир деп ал эксперт бола мага ошентти. Анан карап турдук. Союп бүттү, анан бир маалда чыгып тиги неметти мээсинде ачабыз деди. Эмне керек болсо неметкиле дедим мен. Баланы көмгөндөн кийин кайра ачтырбагыдай бололу. Керектүүсүн алып калгыла. Десек анан мээсинде ачып алышты. Неметти анан бир маалда эксперт бола азыр жууп тазалап берет. Мен кетем өрейин деди. Булар эшикти болчу. Аңгыча эле тиги бала кетип калды. Анан тиги бала тиги жууп тазалап атты. Башты мындайынан союптур. Бул төштү мындайынан ачтыбыз. Баягы кой сойгондо төшөт чыгарабыз да. Андай чыгарган жок. Төштү өзүнчө алды. Мында гана чыгарымды алды. Чыгарымды алышты. Мени ачып алды. Биян кайра тийишти. Анан жууп тазалап эме алып кеткиле деди. Шешебиз көрүп көтөрүп чыгып кеттик. Ушул биздин эмебиз обуреки АДО иштеген аялдар ушул кандай ооруп барсаң дагы албайт да. Врачтар дагы. Мында адегенде эле көзгө түшүп кел, рентгенге түшүп кел, анан неме ачтырып бер дейт. История ачтырып кел дейт. Ал бер жактагы шага чейин өлүп калса, жок дегенде больницага алып кирбей мындай жардам берип немесе болобу ушул? Болот, ушул жардам берип жаткырып коюп, анан жанында кичине бар эми история ачтырып кел десе болот да. Биздин Нарындын больницалары сразу эле история ачтырып кел, аны салбайбыз. Райдык деле. Каяка барсаң эле ушул да. Ушуну неметишпейт да. Так. Азыр арыз жаздыңыздар врачка. Боорга жазып беришти. Булар жазып берди балдар. Бул Жумалиева деген көпкөн да. Көпкөн мен 61-жыл каял. Гүлмира Жумалиева деген. Райондук семейный врач эмеде иштейт. Биздин ушу чөлкөмдүн семейный врачы ушул айылдын. Бир да келип эмне болуп атасың? Кайсы үйдө кандай оор бар карап да койбойт. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Аны бул көпкөн да, көпкөн. Бул кенедей баланы жедим деп жүрүп атат. Эгер союштунма болгондо буларды четинен апарып эпакка болот. Муну бей жооп басып жүрөт, эркин басып жүрөт. Союштунма болгондо булар эпак жатып ош жерден тергөөгө келет. Азыр иштеп атат? Иштебейт, чуркап жүрөт. Ана бала деген ооруган бала болсо, больницага түшмөкмү умары. Больницага түшмөкмү кичинекейинде кичине бар. Эмчектенген жок да бул бала, эмчегенген жок, такыр эмген жок. Төрөлгөндө эле оосун кымтыгап эмде болгон. Биз жана нан деген мындай челек деген менен багып чоңойттук. Ошондо кичине кыркырап жөтө эле калганда жана инфекционный капап дарылатып койчубуз. 5 күн, 6 күн жатып калчу да. 1-2 эле жолу жатты анда деле. Анан кыш кыштап оорубай чыкты да такай кийсени марлеси байлап койчубуз.
ойно дейм, ойноп бирдеме кылып суук бука тийип калат деп. Анан булар айтып атат да, тамак ооруп атат, бала деген жөтөлү басылбай атат дегенде кетирбейт беле булар. 10-15 күндө апаралы десе кайра баса калып сайбай. Атасын колдон кармас далага сүйрөп чыгыптыр. Сен билеген балаңды аяп атасың ба? Сайгыскың келбей атабы? Деп сүйрөп чыгана жана медсестраны чакырып атат да булардын прививкасын жаса деп. Жооп берсин башоту менен. Бала деген тер карак, үчтөк баладай эмес болчу, үчү майланадан атасын иштеген жеринен сурасаң 6дагы, 7деги баладай деңгээлүү үчтүү бала болчу, сезимдүү болчу. Сен азыр дүргөрдү, сен тетияктан таанмак, уланбай экен келди. Ушундай сезимдүү бала болчу. Анан жеп кылып кое баштады мына. 5 мүнөттө жок кылды. Анан эми уялбай басып турат. Басып иштеп атат. Буларды эпак эле жоопко тартып коюш керек болчу да, камап коюш керек болчу. Достор, биз азыр Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борбору дейт. Ошол жерге келдик. Ушул жерде экен жанагы 3,5 жашар, ошол 3 жашар Умар, аты да Умар экен туугандар. Ошону ушул жерге алып келип, жанагы прививка сайдыртышкан да. Азыр тигил ушул жердеги жана Жумалиева деген врач менен азыр өзүнөн дагы угуп бир сыйра сиздерге чалдырып берелик достор. Үй бүлөлүк дарыгер толу. Үй бүлөлүк дарыгер толу дейт. Эсиң жокпу? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Бакта Жумалиева Гүлмира эжеге келдик элек биз. Кимдер болот? Сизби? Менин атым Умар Даданов болот, не сахар берүүсүнөн. Журналистпиз. Билете жок азыр. Алар центрде жүрүшүп, директорго кетишкен экен. Кайсы центрде? Центр семейной медицины облустук оорукана жакта. Өйдө жактагы жана 3 этаж. Этажга барбайт, 2 этаж. Азыр ошо чогулуш болуп аткан. Ошо бирөөңүздөр интервью бере аласыздарбы? Тигил жакта жана 3 жашар кыз, 3 жашар бала, то есть кыз эмес. 3 прививкадан кийин ошол жерден келип сайдырып кеткенден осложнение алып каза болуп калыптыр да. Дагы эч бир тыянак биз уккан жокпуз. Биз бере албайбыз. Сиздер ким болуп иштейсиздер? Врач. Бул жактын врачы. Информация. Сиздерде бул бияк поликлиника болуп эсептелинет да? ГСВ. Ошо главврач барбы бул жерде? Главврач ошол жакта. Ошол, Биз филиалыбыз да. Главврач именно ошол жакта тиякта. Хорошо. Угул тисейин деп атат. Ушундай достор, ушул жерден жанагы кичинекей Умарды алып кирип, прививка сайдырткандан кийин анан барып туруп жанагындай өзүнүн апасы айтып бергендегидей жанагынтип каза таптыр. Азыр ошол жана Жумалиева деген врач ошол прививка сайдыртыптыр. Сиздер деле балаңыздарга келип прививка сайдыртканда мисалы ким сайып атат, эмнени сайып атат, ошонун бүт баарын тең балаңыздар ооруган жокпу, ошонун баарын тең карашыңыздар керек. Туугандар, азыр бул жерде жанагы Гүлмира Жумалиева дегенге чалган атабыз. Номерин таптык, бул жака келсек жок дейт. Бир жака кетти деп койду, анан азыр чалып атабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Жакшы. Гүлмира Жумалиева чалып атам мен, Мен ошол. Кандайсыздар? Жакшы, Кудай берсин. Мен атым Умар Даданов болуп, сахар берүүсүнөн чалып атам эжеке. Жанагы 3 жашар баланын каза болгон оюнча Умар деген. Ошол жөнүндө бир оз комментарий бере кетсеңиз жакшы болмок. Сиз азыр кайсыл жактасыз? Мен собраниядамын азыр, ошол көп. Ошо сиздер айтып берип койсоңуздар жакшы болмок да. Кечирип кой, мен бере албайм. Так ошондой состояниеде эмесмин. Мен жанын баарын бергенге чейин бүт баарын милицияга, бүт баарын айтылган, министерстводон текшерип келди. Бүт баарын ошо менен жыйынтык өткөрчү. Сиздер өзүңүздөрдүн күнөөңүздөрдү билбесеңиздер, баары жакшы десеңиздер, анда жолго эле интервью берип койбойсуздарбы деген да. Мен күнөөмдү азыр мен өзүм күнөө кылдым же анттен жокмун деп мен чече албайм экен. Аны тиги бүт текшерилди, бүт баары судмед эксперт алып кетти, министерство текшерди. Анан жыйынтык чыккандан кийин анан ошондо билинип койдум. Всё хорошо.
ушундай достор, баягы борбукка алып барып уже экспертизага беришиптир, анан экспертизанын жыйынтыгы менен гана сүйлөшөбүз деп ошентотушту. Азыр эми следовательге чалалы, ушул ишти жүргүзүп аткан следовательге. Азиз деген бала экен. Албайт, анан да бир жолу чалып көрөбүз, Салам достор, биз азыр Бишкектебиз. Жана тергөөчүнүн телефон номерин таптык. 3 жашар Умардын эмнөөдөн кийин каза болгону боюнча буга чейин ал Умарды апасы алып барганда тамак ооруптур, өздөрүнүн айтуусу боюнча. Анан барганда ошол эмнөөдөн кийин осложнение берип кетиптир да. Анан баягы ошол семейный врач караш керек болчу деген ойдомун да мен өзүм. Негизи ооруп аткан балага эмдөөнү кылбаш керек да. Мен өзүм да медицина тармагында окугам, туугандар. Ошол менин билимим боюнча. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз байке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Менин атым Умар Даданов болот, Несахыр берүүсүнөн чалып атам. Сиз жанагы нарында 3 жашар баланын ишин алып барып аткан тергөөчү турбайсыздарбы? Ооба. Ошол боюнча кичине маалымат бере кетсеңиз деп чалып аттым элем. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, тергөө иштери жүрүп атабы? Ооба. Бул боюнча мен ким Умар экенсиз да өзүңүз? Мен. Сиздин Азыр заманда аркандай болуп атпайбы чейиште. Сиздин атыңыз ким? Азиз Бакытбеков. Азиз Бакытбеков, тергөөчү болосуз. Ошо баары суракка чакырылып, кандай болуп атат, сотко өткөрөсүздөрбү же эмне болуп атат ошол жөнүндө? Бул стадияны мен сизге мындай түшүндүрүп коеюн, мындай вообще элечи бул доступный эле информация да эми. Мындай болгон, бул на тот момент бул туугандары больницада болгон, бизге өздөрү келген эмес, түзетүүгө чалган эмес. Туугандар аркылуу информацияны угуп эле биз өзүбүз барганбыз больницага. Ишонун папасы инвалидность бар деген угуп эле биз бардык. Потом ошол жерден нерсе арыз алып, катан кайра Гоолга келип каттап эле биз полный вскрытие деп коет. Полный вскрытияларын кылдык баланын. Экспертияларын баарын бүт контролго алдырып, руководствонун бишкекке кетирдик, экспертияларын баарынча. Сперва биринчи врачтардын күнөөлөгөнгө чейин биз баланын эмне себептен каза болгондугу тууралуу себебин аныкташыбыз керек да. Бул тууралуу биз соттук медициналык экспертиза, причина смерти выявления кылыш үчүн биз соттук медициналык экспертиза дайындадык азыркы маалда, на тот момент. Ал экспертиза Бишкектен гистологический химия экспертизалар деп коет. Булар Бишкекке дайындалды экспертизалар. Ошолордун ответин күтүп атабыз азыркы маалда. Бишкектен ошо маркум жашөспүрүм баланын каза болгон себеби аныкталгандан кийин эле, резкое заключение чыгып келгенден кийин эле биз кайра ошо врачтардын оценкасына Бишкекке при министрдин өзүнө токтом дайындалып, министрдин өзүнө эмеге кайра эле врачебный комиссионный экспертиза кетет. Кайсы врачтын упущениясы бар, врачтар комиссионный врачебный экспертиза дайындалат да, мен сизге түшүнүктүү айтсам. Анан ошол заключениянын негизинде чечим алабыз. После этого ошондо сиздики жумушуңуз жанагы допроска чакырып, анан сотко өткөрүп бересиңер да туурабы, аягы бар. Мындай болот, азыр врачтардын все, что связаны, баардык врачтардын баары суралган. Баардыгы суралган, аларга неразглашение тайналарын баары алынган. Ооба биз кандай заключение, кандай чыгарып берсе Бишкек, ошого жараша чечим кабыл алабыз. Ошондо заключениени эле күтүп отурсуздар да. Заключениени эле күтүп атабыз, тараптардын баары эле курста бул боюнча. Бүт неотлагаемый кагаздардын баары убагында алынган. История болезни, амбулаторный карточка, кагаздардын баарычы. Анан эме болгон,
врачтар бүт эле суралган, азыр только заключениени эле күтүп атабыз биши. Все, хорошо. Макул. Чоң рахмат. Номер вопрос болсо чалып турмусуң, калганы тергөө код следствиялары эми. Доступный ушул информация сизге. Хорошо, рахмат. Ушуну айткандар эскерте кетсем, Нарын шаарында жана эмнеден кийин каза тапкан аты дагы Умар экен, 3 жашар экен. Азыр врачтардын ошол экспертизанын жыйынтыгын күтүп атышыптыр. Бул министр Бейшеналиев, саламаттыкты сактоо министрлиги дагы өзүнүн социалдык баракчаларда мен өзүм да көрүп калдым Инстаграмдан. Биз азыр эч нерсе дей албайбыз дейт. Врачтардын ошол жана экспертизанын заключениясы чыккандан кийин айтабыз дейт. Ошондой туугандар, Нарын шаарына барып келдик. Азыр мына тергөөчүгө чалдык. Баягыдай эле өз паңыздарды өзүңүздөр бересиздер.